шартым мына 23-чү жылкы быйылкы мына Жайыл Батырдын өмүрлүк жары Темиржан энебиздин жерине келип, зияратка келип, Кудайга шүгүр бата кылып, анан азыр кайта кайткан жатабыз. Мен мына Калыштар тобуна айткым келет. Ушу Темиржан эненин дагы Темиржан эне жөнүндө дагы жазып, Темиржан эненин эрдигин дагы ушу ырсынакка киргизүүнү мен талап кылар элем. Себеби дегенде Жайыл Батыр атабыздын өмүрлүк жары Темиржан энебиз өзү баш болуп кылыч кармак колуна душмандарга каршы бала чакасы менен чыккан. Эми бул кишинин турган жаткан жери жайлуу болсун, топурагы торко болсун. Мына биз мына бул жерден энелер Сайыр апалар тобунун жетекчиси менен кошулуп келип, бул жерге зияратка келип атабыз. Кудай жакшылыктарды берип, эми элибиз арба ыраазы болсун. Темиржан энебиздин, Темиржан эненин төркүнү катары ушул жерде карап алып, көрүп алып, ичин тызылдап, айланасын тазалап бардыгыбыз ушул жерден. Анан ыйламсырап кетип аткан кезибиз ушу тегерек чекесин тосуп койбоптур. Бул деген өтө кыйын, туура эмес шарт болуп калыптыр. Мына билинбеген мен убакыт деген аябагындай тез өтөт. Биз келгенибизге 1 саат 2 сааттан ашык убакыт өттү. Эми биз өзүбүздөн мындан аркадагы иш сапарыбызды улантабыз. Биз келип Темиржан эненин коюлган жерине зиярат кылып, өзүбүздүн айтчу сөздөрүбүздү айтып, ой пикирлерибиз менен бөлүштүк. Анан эми кийинки биздин жүрө турган иш чарабыз дагы Асан Жайыл Батырдын Асан уулунун паркына барып, сейил багына барып, ал жерден дагы мындан ары ишибизди улантабыз. Жаткан жери жайлуу болсун, ушул батырлардын топурагы торко болсун. Эми биз көптөн көп күткөнүбүз ушу Темиржан эненин айланасын решетка менен тосуп койсо деген чоң үмүттөбүз да жогоркуларга. Себеби Темиржан эненин тарыхын билген жана анын бул жерде орун алгандыгы боюнча маалыматты билгендер дагы түбөлүктүү эмес. Акырындап аны билген, анын тарыхын изилдеген адамдардын дагы жашоо шарты, жашоо убактысы дагы мөөнөтү бүткөн учур келет. Ошондуктан биз дагы кийинки муундарга, урпактан урпактарга жетиш үчүн биз дагы ошо бүгүнкү биздин Калыштар тобунун мүчөсүнүн айткан сунушуна кошулабыз. Ошол айланасын тегерегин курчого алып, кандайдыр бир кам көрүп келгендер ошол жерде жайгашкандыгы жөнүндө маалымат алып, андан ары да өздөрүнүн салымын кошуп улантат деген ниеттебиз.